Ар бир кадам, ар бир аракетке сиңчүү тазалык. Экологиялык маданият ар бир кадамда, ар аракетте сакталып, адам баласынын кан жанына бала күнүнөн сиңиши керек. Экологиялык салттуулук үй-бүлөлөрдө түзүлүп, билим берүү мекемелеринде өнүктүрүлүшү зарыл. Президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү, натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгынын негизинде өлкөдө акыркы жылдары масштабдуу экологиялык акциялар өткөрүлүп келет. Ар бир кыргызстандык мейли карыбы, жашпы, эркекпи, аялбы, студентпи, окуучубу бир нерсени билиш керек да. Ушундай жерге келип эс алганда жаратылышты таза сакташ керек. Таза сактап кетиш керек да. Президент Садыр Жапаровдун демилгесинин негизинде Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучулары жана студенттери Сейил жаратылыш багында ишембилик өткөрүштү. Ишембиликтин негизги максаты курчап турган айлананы, борбор калаабызды көрктөндүрүү, жашылдандыруу болуп саналат. Жаш муундарды жаратылышты коргоого үйрөтүү максатында экологиялык тазалыкты улантуу демилгеси Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттерине тапшырылды. Ажообуз баштаган ишембилик флешмобун Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык журналистика жана медиа коммуникация бөлүмү да улады. Эми биз бул флешмобду Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтуна өткөрүп бердик. Биз таза Кыргызстан үчүн